Assalamu alaikum. Айман Нуру Кадырбеков. Тура сураныш Куранга, хадиске, динге тишпели койгулачы. Светтик өлкөбүз дедикпи? Мейли, светтик өлкө катары кетели. Бул жерде илим менен статистиканы карабайлыбы? 100 миңден бир гана адам утат экен, бул статистика. Тактап көрүңүздөр өзүңүздөр. Ойногондордун 3-төн 1-и берилип кеткендер, аялдар болот экен. Лудомания деген оору жайылат экен. Ал ушул ооруга көз карандылык, ушул оюнга. Наркоманияны дарыласа болот дейт, алкоголизм дарыласа болот дейт, бирок лудоманияны дарылай албайт экенсиң. Американы айтып атасыздар. 3-4 миллион адам лудомания менен ооруйт экен. Психотерапевттердин жардамы болбосо жашай албайт экен. 5-8 миллион адам ошондой акыбалга жакындап калыптыр. 30%га жакын үй бүлөлөр ажырашат экен. 80%га жакыны өздөрүн өлтүрүү боюнча ойлонот экен. 60%ы эптеп акча табам деп башка мыйзам бузууларга барат экен. Буларга эмне дейсиздер? Балким статистикаңыз сиздики туура болсо керек. Мен информацияны каяктан алганыңызды билбейм да, источникти. Бирок бүт дүйнө жүзүндө игровой автоматтар 75%-ын утат, 25%-ын уттурат. Казинолордо 75%-дан 80%-га чейин өзү утуп алат, 20%-ын ошол жака келген кишилерге беришке милдеттүү. Ал игровой автоматтардын же болбосо казинонун жазылбаган өзүнүн принциптери бар. Эгерде кишилер утуп албаса, ал аяка бармак эмес да. Бул биринчиси. Экинчиси, биз Кыргызстандын жарандары кирбейт деп атабыз. Сиз азыр Кыргызстандын жарандарынын баарын кыргыз өкмөтү казиного баргыла деп аткандай эле сүйлөп атасыз да. Андай эмес. Андай эмес да, урматтуу коллегалар. Катыштын акчасын алып, саясатка салып, шайлоого катышып. Анан ошону процентке берип, ошонткендерден Кудай сактасын да. Мына кыргыз өкмөтү түздөн түз ошолорго жардам берип атат. Казинодон биздин жарандарды, Кыргыздын жарандарын коргойлу деп. Азыр мурунку бизден кетирилген кемчиликтерди 1998 жылдан 2011 жылга чейин биздин жарандар кирип, сиз айтып аткан ооруларга жолугуп, зыянын учурап, тарткандардын баарын эске алып, биз кыргыз жарандары кирбей эле койсун деп атабыз да. Эми калган 7,5 миллиард эл бар экен бизден башка дагы, алардын баарын ойлоно албайт экен кыргыз өкмөтү. Ким акчасы болсо келип ойносун деп атабыз. Ушул жерде өзүңүз айттыңыз, азыр деле иштеп атат, аларды эч ким тыя албай атпайбы? Иш жүзүндө де факто иштеп атат дедиңиз. Мыйзам боюнча тыйылган. Эгерде мыйзамда жок нерсе азыр иштеп атса, мыйзам кабыл алынгандан кийин кыргыздар кирбесин дегениңиз менен кантип ошону контролдойсуздар? Азыр мына колуңуздардан келбей атат. Ошо колдон келеби кийин? Мен деле депутат болгом Ишсозовдун. Улам бир сөзгө маани бере турган болсок, бири-бирибиздин тилибизди түшүнбөй калабыз да. Мен айттым, подпольный казинолор азыр дагы иштеп атат деген маалыматтар бар. Укук коргоо органдары колунан келгенче аракет кылып атат. Алар менен жаап атат, кармап атат, соттолуп атышат тилекке каршы. Бирок азыр чет мамлекеттен келгендер квартираларда, чоңураак жакшынакай особняктарда өзүнө клуб ачып алып ошондо иштегендер маалыматтар келери менен биз барып ошолордун баарын кармап атабыз. Статистика керек болсо, мына Камчыбек Кыдыршаевич МВДнын министри келип айтып берет. Биз ошолердин баарын легализация кылып, анан контролдойлу деп атабыз. Ал жерге кыргыздар барып атабы, барган жокпу? Бүгүн менде сведенияларым жок. Бирок барып атканы толук болушу мүмкүн. Бирдекен туура эмес экендигинин эки белгиси бар деп коет да, алымдар айтышат. Биринчиси, ошону кылганда жүрөгүң сыгылат, кысылат, кадимкидей кысылат болосуң. Экинчиси, бирөөлөрдүн билишин каалабайсың. Кечээ комитет ушуну жашыруун карады. Эгерде киреш алып келе турган болсо, Кыргызстандын экономикасынын гүлдөп өнүгүшүнө себеп болсо, социалдык маселелер чече турган болсо, анда эмнеге жашыруун каралып атат бул маселе? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, өлкөнүн президенти ачык колдоп атат. Кабинет министрдин төрагасы мен ачык колдоп атам. Биз депутаттарга түртүп коюп, анан акырын түнчүндө кабыл алгыла деген жерибиз жок да. Баарыбыз ачык эле колдоп атпайбызбы? Чын эле Кыргыздын экономикасына пайда алып келе турганына көзүбүз биздики жетти. Биздин өкмөттүн көзү ошого жетти. Ошондуктан мыйзамды сиздерге алып келип берип атабыз. Ал эми
сиздердин коллегаларыңыздар комитетте кандай карайт, эмне карайт, мен комментарий бере албайм да. Ал комитеттин өзүнүн иши, депутаттардын иши. Бирөө айткан экен, мен жакшы эле такыба адам болоюн, бирок аял затын жакшы көрөм, кыянаттык кыла берейин дегенде, адам затын данышпан айткан экен. Кызың ошондой мамиле болушун каалайсыңбы? Апаң ошондой мамиле болушун каалайсыңбы? Эжеңе бирөө кыянаттык кылышты каалайсыңбы деп. Ушул эле суроону берейин. Банкрот болушун, камалышын, үй бүлөсү бузушун каалайт белеңиздер жакындарыңыздардын. Анткени зулумдук узап кетпейт, башка келе турган нерсе. Ким чечим кабыл алса, башка базган болуп тиет. Ушуну Өкмөттүн бир да мүчөсү, өлкөнүн жетекчиси дагы, бир дагы кыргызстандык жаран ошого дуушар болбосун деп бөгөт коюп келип атпайбызбы? Сиздин астыңызга. Ким эле ошону кааласын? Балага сурак жок деп коет экен. Балаң азыр Кыргызстандан ойнобосо, эгерде ошондой тарбия бере турган болсоң, Лондонго барып деле ойнойт. Бөлөк жерге деле барып ойноп, банкрот кылып жүрүшпөйбү азыр? Андан көрө акыл эсти тарбияны Кудайдан дагы, ошо ата-энелеринен дагы сурайлы. Ким эле өзүнүн кызын, же болбосо өзүнүн аялын, же болбосо баласын банкрот болуп, жалдырап, ушу казиного барып утулсун десин. Адам акылы эси ордунда болсо, өзүнүн үй бүлөсүнө, элине, жерине кызмат кылайын, ошол жерде тынччылык, иман болсун, ынтымак болсун деп айтат экен. Биз дагы ошондой ой менен келип атабыз. Рахмат. Данияр